Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Жаратқан Аллах Тағала шексіз мақтаулар. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам жана салауаттар болсын. Урматтуу мұсылман бир туған, урматтуу достор, азыркы күндө адамдар акчасын жоготуп алганда, же бир кырсык болуп бир кымбат баалуу нерсесин жоготуп алганда аябай кайгыга батышат. Бирок тилекке каршы негизги берилген байлыктарды жоготуп атканыбыз үчүн азыркы күндө тилекке каршы эч кимибиз кайгырбай калдык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз берекелүү хадисинде мындай дейт: "Ни'матани магбунун фихима касиру минан нас, ас-сиххату вал фараг." Бухари шарифте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн берекелүү хадисинде мындай дейт: Аллах Таала тарабынан инсанга берилген эки чоң белек бар, эки чоң неамат бар. Ас-сихха вал фараг, биринчиси бул ден соолук, экинчиси бош убакыт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул берекелүү хадисте ушул эки нерсеге аябай баа берип, басым берип жатат. Биринчиси бул ден соолук болуп атат, экинчиси фараг, бош убакыт. Имам Навави рахматуллахи алейхи айткан: мусулман баласы үчүн бош убакыт бул капитал болуп эсептелинет. Эгерде бош убакытын пайдалуу нерсе менен толтурбаса, ахиретине зыян бере турган нерсе, ахиретине пайда бере турган нерсе менен толтурбаса, ахиретине зыян бере турган нерселерди толтуруп кое турган болсо, анда бул бош убакытын текке кетирген болуп эсептелинет. Ошондуктан бош убакытты мусулман Аллах Тааланы ыраазы кыла турган амалдар менен толтурушубуз керек. Намаз, зикир, Куран, коомчулук менен жакшы мамиледе болуу, көчөдө жүргөндө адебибиз менен жүрүү, машина айдап баратканда жол эрежесин сактап, башка шопурлардын акысына кирбөө, ушундай жана башка жакшы амалдар менен ушул бош убактыбызды Аллах Таала тараптан бизге берилген капиталды туура толтурушубуз керек. Имам Хасан аль-Басри рахматуллахи айткан: "Эй адам баласы, сен күндөрдөн турасың жана ар бир кеткен күнүң сенин бир бөлүгүң кетип жатат. Ошондуктан ар бир кеткен бош убактыбыз, пайдасы кеткен күнүбүз кыяматта бизге зыян алып келип коюшу мүмкүн. Ошондуктан ар бир бош убактыбызды туура нерсе менен толтурайлык." Неге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисте ушул эки нерсени бириктирип жатат? Биринчиде дегенде ден соолугуң болуп туруп бир убактың болбосо, анын пайдасы болбойт. Экинчиден, убактың болуп туруп ден соолугуң жок болсо, ал сен чектелүү болуп каласың. Ошондуктан бул эки нерсе мусулман үчүн эң пайдалуу нерсе болуп эсептелинет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бир да бош убактыбызды текке кетирбейли. Аллах Таала тараптан берилген чоң неамат ден соолугубузду туура пайдаланайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистин мазмунунда дагы бир жеринде айтылат: кыяматта инсан 4 нерсе жөнүндө суралат дейт. Ошол 4 нерсеге жооп бермейинче бир да жерге кадам таштаганга уруксат берилбейт дейт. Ошонун бирөөсү жаштыгы жана анын каяка короткундугу жөнүндө. Жаш кезектеги ибадат, жаш кезектеги намаз, жаш кезектеги орозо, жаш кезектеги зикир, жаш кезектеги хадж, мунун бардыгы картайып улгайып калгандага караганда адамдын ден соолугу бекем болгондугу үчүн соогу көбүрөөк болот, ибадаты так болот, туура болот, Аллага жагымдуу болот. Ошондуктан ден соолугубуз бар кезде, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип аткан кезде ибадаттарыбызды бекем кылайлык. Өзгөчө мынакей Рамазан айы келатат. Рамазан айына баардыгыбыз жактап даярданайлык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.